Бул 80 жаштагы Аму Хаджи аттуу адам троллго окшош. Анын терисинде кирлер кабат болуп кеткен, көздөрү дээрлик көрүнбөйт жана андан чыккан жыт 1 чакырым алыстыкта сезилет. Мунун себеби жөнөкөй жана бул тери оорусу же кандайдыр бир коркунучтуу оору эмес. Бул адам акыркы 60 жылдан бери жуунган эмес. Биринчи көргөндө колу бар экенине ишенүү кыйын. Пилдин терисине көбүрөөк окшош. Бул ирандык тентиген Аму Хаджи менен таанышыңыз. Ал 1934 жылы туулган жана 60 жылдан бери жуунбай жүргөндүгү менен белгилүү. Бул эски селсаяк Ирандын Фарс провинциясындагы кичинекей Дежга айылынын четинде жашайт жана анын чыныгы ысымы жок, болгону лакап аты бар. Кышында анын үйү аябай суук болгондо, ал кыштактын жашоочулары куруп берген кышкы үйүнө көчүп кетет. Ал көпчүлүк убактысын кыймылдабай, уктабай же күнгө какталып өткөрөт. Ирандык жаш кезинде жуунганды токтоткон. Аму жуунганды психологиялык жаракаттан улам таштаганын айтат. Себеби ал киши суудан коркот. Колун жуугандан кийин же жуунгандан кийин дароо ооруп каларына толук ишенет. Аму ванна жөнүндө, ал тургай крандагы суу жөнүндө уккусу дагы келбейт. Адамдар бир нече жолу үйүмдө жууш керек деп сунушташкан. Бирок бактыга жараша мен ар дайым качып кетүүгө үлгүрдүм, деди Аму Хаджи кубанычын тең бөлүшө. Аму эски көйнөк кийип жүрөт. Ал кирди ушунчалык сүйгөнүнөн таап кийген. Албетте Аму Хаджи психологиялык жардамга ниеттенбейт жана кайрылбайт. Өзү да тандап алган жашоо образына ыраазы. Дүйнөдөгү кызыктуу фактыларды жана окуяларды биздин каналга жазылуу менен көрө аласыз. Андыктан каналыбызга катталыңыз, лайк басыңыз. Көргөнүңүзгө рахмат.